дүйнөгө берилип кетпеш керек экен да. Ушул айтар сөз дүйнөгө берилип кетпеш керек. Дүйнө деген ал эч качан түгөнбөйт экен да. Бир окуяны айтып кетейин ушул жерге. Бир күнү Иса деген пайгамбар өзүнүн бир жоро жолдошу менен сапарга чыгышат экен да. Сапарда кетип баратып, ошо жанына өздөрүнө 3 токоч нан алып алышат экен. Анан жолдон кетип баратып, Иса пайгамбар дарат алып, барып намазда коюнуп, дарат алып ылдыйга түшүп кеткенде, тигил бир нанды жолдошу бир нанды жеп салат экен да. Анан экөө кетип баратып, экөө бир нандан жейт, анан кийин барып үчүнчүсүн бөлүшүп жейин десе эле караса наны жок экен. Иса пайгамбар сурайт: "Каякта үчүнчү нан токоч каякта?" десе, "Билбеймин" дейт. деп анан чынын айт десе да билбеймин деп коет да. Анан жолдон кетип баратып, Иса пайгамбар бушактан бир кийикти алып туруп, ушактан союп, жеп туруп, анан кийин сөөгүн жыйнап туруп, кайра кум биизнилла Аллахтын изини менен, Аллахтын уруксаты менен, калоосу менен кайра тирилген дегенде, ал тирилип кетет. Анан жолдошуна айтат: "Сен Аллахтын кудуретин көрдүң, муъжизасын көрдүң. Чыныңды айтчы, ким жеди үчүнчү нан?" дейт. Десе, "Ошону да билбеймин" дейт экен да. Анан макул деп дагы жолу сапары кетип баратат. Анан жолдон кетип баратып, топурак үйүлүп турган экен. Ошону алды дагы Аллахтын калоосу менен алтынга айлан дегенде алтынга айланып калат. 3 алтынга айланып калат. Бирөө сага дейт, бирөөсүн мага дейт, бирөөсүн ушул ким үчүнчү нанды жеген болсо ошого беребиз дейт экен да. Десе айтат экен, дүйнө деген ушул экен да. Дүйнөнү сүйүү, же бир байлыкты сүйүү деген жүрөгүндө немеси ойнотуп, ушул үчүнчү нанды мен жегемин деп, ушуну алыш үчүн мен жегемин деп айтып ийет да. Десе айтат: "Мен ушуну дагы алгын, мен өзүмдүкүнө сага берем" деп туруп, үчөөнү тең берип туруп, "Мен мындай жолдоштор менен чого барбаймын, сен өзүнчө кет бер, мен өзүнчө кетем" деп кетип калат. Бул өзүнчө кетип бараткан кезде эки каракчы жолугуп калат. Караса алтындары бар. Анан кийин айтат: "Эми бирөөнү бөлүшүп калайлы, бирөөнү берейин, сага бирөөнү берейин, бирөөсүн мага калтырайын" дейт да. "Макул, сага бирөөнү беребиз, бирок сен айылга барып бизге тамак алып келгин, биз айылга бара албайбыз" дейт. Макул деп айылга барып кайра айылга келатканда, ушунда ой келет: "Мен буларга эмне кылам бардыгын берип? Аны көр тамак уус алып коеюн, бардык алтын өзүм алайын" дейт экен да. Тигилер ой келет: "Буга берип эмне кылабыз? Буну өлтүрүп салбайлы, өзүбүзгө алабыз" дейт. Ушинтип келет, буну өлтүрүп салышат, тигилер тамакты жеп, алар дагы алтын жанында өлүп калышат. Иса пайгамбар өзүнүн жоро жолдошу менен бир күн өтүп баратса, караса алтындар турат, сөөктөрү турат. Ошондо Иса пайгамбар айтты: "Карагыла" дейт. "Дүйнө деген ушундай. Эч ким алып кете албайт экен да. Калып кала турган нерсе, убактылуу гана нерсе, ал жөн эле калып калат бул жашоодо. Ушунда айтар максат, дүйнө калып калат экен. Дүйнө деп, дүйнөнүн артынан чуркап, ата-энени унутуп калбашыбыз керек. Ата-эне ал күн сайын картайып кетип баратат. Ата-эне күн сайын алсырап кетип атат. Ал күн сайын ал кабырга жакындап баратат. Ошондуктан бул ата-энелер баарында бат-баттан телефон чалып, көңүлүн сурап, канча мүмкүнчүлүгүң болсо акчаларын жөнөтүп, ушул жакта жүрүп дагы бир кызматтарын кылышыбыз керек.